Азык-түлүккө болгон талап жагынан АКШ дүйнөдө алдыңкы орунда турат. АКШ аймагынын 50%-ын айыл чарба ишканалары ээлеп, таза суунун 80%-ы дал ушул ишканалардын керектөөсүнө жумшалат. Ошол эле маалда америкалыктар сатып алган тамак ашынын 40%-ын таштандык ыргытышат. Ал ортодо 2050-жылы жер жүзүндө адам баласынын саны 9 миллиардтан ашып, азык-түлүккө талап 70%-га өсөрү прогноздолууда. Испан архитекторлор ойлоп тапкан Smart Floating Farm которгондо акылдуу сүзүп жүрүүчү ферма деп аталган модель адам баласын ачарчылыктан сактап калууга багытталган. Биринчиден, ферма жерде эмес, сууга орнотулат. Анткени адам санынын көбөйүшү менен жерде тартыштык жаралууда. Андан сырткары урбанизация жер кыртышынын сапатын дагы начарлатууда. Сууда калкып турган фермага топурактын кереги жок. Ал 2 кабаттан турат. Архитекторлор биринчи кабатында жылына 1,5 миллион тоннадан ашуун балык улоого мүмкүндүгүн айтышууда. Экинчи кабатында айыл чарба өсүмдүктөр өстүрүлөт. Топурактын ордуна тазаланган техникалык суу колдонулат. Архитекторлордун эсебинде жылына 8 миллион килограммдан ашуун жашылча алууга мүмкүн. Ферманы азык-түлүккө өзгөчө муктаж аймактарда жайгаштыруу каралган. Кыргызстанда болсо күнөскана бизнеси жаңадан гана бутуна туруп келе жатат. Жергиликтүү күнөсканаларда өстүрүлгөн жашылча жемиштер азырынча ички рыноктун 12%-ын гана камсыздайт. Ал эми күнөскананын ар бир чарчы метри Кыргызстандын шартында $80–100 айланат. Инвестициялардын кайтарымдуулугу болсо орточо 3 жылга эсептелген. Менин бизнесим рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышында күнөскана бизнесинин сырлары менен Жашыл чарба компаниясынын жетекчиси ишкер Тилек Токтогазиев бөлүшөт. Негизи помидор менен бадыраңдардын эң жакшы баасы бул октябрдан баштап апрелге чейин болот да. Апрель-майга чейинчи. Орточо эсеп менен мен 3 жылдын анализ кылып көрдүм. 3 жылдын ичинде баасы ошо октябрдан баштап апрелге чейин 100 сомдон жогору болот да. Чын айтсам, көп башка теплицаларда эмелери мындай даамдары башкачараак болот. Бирок силер биякта көрүп атасыздар, топурактан эле биз кадимкидей эле эшиктегидей эле өстүрүп атабыз. Жытын дагы эметип көргүлө, жыттап көргүлө. Жыты бар өзүнүн ошо талаадан өстүрүлгөн табигый метод менен өстүргөн да. Мисалы үчүн мынакей ушул бул жердеги могул теплица канчалык аянт тейлеп турат? Бул жерде жалпы аянт канча? Бир теплицада 600 квадрат, 6 сотка болуп атат да ошондой. А ушундай 600 квадрат аянт тейлеген теплицанын орнотуу наркы канча болот? 600 квадратты эми мен чын айтсам өзүбүздүкү ошо салганыбыз где-то $40,000 болуп калды. Бир теплицанын баасы? Бүт полностью баары эметкендечи. 1 жыл болду элек иштеп аткан ишканабызгачы. Ошо 1 жылдын ичинде биздин максатыбыз тажрыйба алыш керек болчу. Негизи проектти биз 3 жылга расчет кылганбыз да. 3 жылдын ичинде баарын актап эметкенде. Ошо проект жасап атканда эле ошо биз 1 жылдын ичинде тажрыйбаны алып, кийинки 2 жылдын ичинде полностью актаганга максат койгон. Анан эгерде орточо эсеп менен санасак, жакшы команда түзүлгөндөн кийин, жакшы иштетсе, тиги где-то рентабельность деп коет го, ошонусу 40%тен жогору болот да, 1 жылдачы. Мисалы үчүн $100 салынса, 1 жылдын ичинде $40 кайра таза кирешеси менен түшүп калат да, таза киреше катары. Мисалы үчүн 1 сотканын ичинде биз канча чогултуп атсак, теплицанын ичинде тигил талаада болсо 10 соткадан ушундай неме болот да. Эми бул жерде дагы карабайсыңарбы, ар бирине мондай капельное орошение менен эмелер кетирет, суу келет, тамчылайт. Анан ар биринен болсо ушундай бийик болуп өсүп кете берет да буларчы. Көрсөтөйүнчү. Тиги мына эгерде азыркы бадыраңды алып, ушунун как общий киреше катары санасак, мунун канча чоңураак теплица болсо, ошончо, например, мынча эле кичинекей эле жагы чыгашасы болуп калат да. Мындай элечи. Эгерде канча кичинекей теплица болсо, ошонун бадыраңдын чоңурагы чыгашы болуп калат. Ошондо кичине эле киреше болуп калат. Таза кирешечи. Ошол үчүн канча теплица көбүрөөк чоңураак болсо, ошончо кирешеңер дагы чоңураак болот да. Негизи бул айыл чарбасындагы принцип өзү ушундай да. Мисалы үчүн жер канчалык чоңураак болсо, жанакыл эми майдалап бөлүп сепкенден көрө ошончолук өзүн актаганы да ошончо болот да. Демек, бул окшош эле принцип болуп калат да. Бизде мен мисалы үчүн кайра эле чет өлкөлөрдөн да көрүп атканда көбүнчө ушундай бир илтеген аянтты беришет экен. Ошол жерде мына Кытайда ошондой болду да. 4-5 компания бир эле талаада
өзүнүн теплицалары бар. Жанында бүт бар жанында турат. Бир инфраструктура, бир эмелер, забор бир эле общий кетип атат да. Карап аткан кишилер служба безопасности бир, суу инфраструктурасы бир, свет чыгарган бүт баары бир эле. Просто 4-5 компания, бирок алар как илгерки биздин коллективный колхоз сыяктуу эле биригип алышкан да. Ошондой эле бизге дагы менин оюмча бул же мамлекет тараптанбы, же биздин өзүбүз ишкерлер өзүбүздүн аң сезимибиз менен биригип ошо чогуу бизнести жасаш керек. Силер келип көрүп атасыңар, башка көп кишилер келип көрүп алып, жакшы чоң теплицалар экен дейт. Бирок мен башка чет өлкөлөрдүн теплицаларын көргөндөн кийин биздики чыпалактын жарымы да. Анан аябай эме да, кичинекей теплица болуп көрүнөт да. 1 квадратный метр салганы $79 менен болуп атат азыркы убакта. Биз ушул өзүбүз тармактан, өзүбүз как компания катары иштетип аткан компания катары ушу технологияларды ошол баага киргизебиз да, аракет кылабыз. Ошолорду ушунда салганда эми бир топ эле көп акча алып кетет. 1 гектарга ошо $790 000 болуп калат да. Бул аябай көп акчалар, бирок мисалы үчүн Кытайга барганда дагы бул 2-3 эсе кымбат проект. 3 жылдын ичинде максатыбыз ошо Кыргызстандын ичиндеги рынокты толтуруш керек да. Тилекке каршы биздин бүт теплицаларыбызды бириктирсе, азыркы убакта только 12% биз өзүбүздүн рынокты камсыздап атабыз. Аябай көп дагы теплицалар салыш керек. 10 эсе Калганы башка жактан келип атат да, Кытайдан, Өзбекстандан. Кытайдан, Өзбекстандан контрабанда менен да келип атышат. Анын арасынан биз мейли келе берсин, бирок биз мен чын айтсам көп бул Кытайдан келип аткан продукцияга көп ишенбейм да. Анткени Кытайга барганда дагы Кытайлар өздөрү айтып атышты, биз муну жебейбиз дейт. Только экспортко дейт да. Өзүлөр болсо Кытайлар талап кылып атышат. Бизге экологически таза продукция керек, сатып алганга даярбыз дейт. Анан менин оюмча биздин азыркы биринчи максатыбыз бул деген өзүбүздүн рынокты, Кыргызстандагы рынокты экологиялык таза продукция менен камсыздоо. Бул өтүп бара жаткан аптанын экономикалык обзору болду. 3-күнү ушул эле маалда Капиталдын орусча чыгарылышы менен кесиптешим Асель Минбаева тааныштырат. Ушул жана башка экономика, финансы, бизнес темаларын www.capital-kg сайтынан окуй аласыз. Ошондой эле бизди Facebook, Twitter социалдык түйүндөрүнөн YouTube каналынан тапсаңыз болот. Расмий баракчабыз Capital KG. Ишиңизге ийгилик.